Ағаңды қара, ағаңдай болсаң болбой, байкеңдей болсаң болбой, біз жақта акаңдай болсаң болбой деп тілдей берет эле да. Эжеңди кара бардык ишти кылып коет. Эжеңе, акаңа башкага салыштырганын кажети жок, урматым мекендешим. Ал сен өзүңдөй бол деш керек. Башкага салыштырбаш керек. Ананы кара, муну кара деп, ага дагы, өзүгө дагы, сизге дагы жек көрүү пайда болот балада. Баягы кайнак варак деп кайнаган казандар, ошентип толтурсаң анан ашат го. Баягы былчыктар, саздар, ошентип жүрүп толтурасыз балаңызды. Анан бир күнү ачылат, сизге туура эмес кайша сөз сүйлөгөндү баштайт. Кеңири кээ бирөөлөр айтат, балам мага сөгүнүп атат дейт. Мына байкаштырсаң, эне өзү толтуруп койгон болот да баланы. Анан сиз аны каргайсыз, бой калгыр, ишиң жүрүшпөсүн, башка бол, ичиңизден нааразы болосуз. Нааразы болгонуңуз өзү жетиштүү. Баланын банкрот болушуна, баланын күйүп кетишине, баланын кээ бир кызыктарга душар болушуна ичиңизден нааразы болгонуңуз жетиштүү да. Ошондой экен, сиз жеткиргене туура жеткире билишиңиз керек.